Атахан, сага шултоо табылбай жатат эле. Бузукулук лексаңды улуу үчүн сен жоголуп кулагыбыз тынчып да калган болчу. Розайымдын бүгүнкү башына түшкөн жаман ишке 100% сен күнөөлүүсүң. Ашык кеми жок, 100%. Сени колдоймун, сенин ушакчы саясатыңды коргоймун деп ушундай болуп отурат. Себеби ал чындыгында токтолуу элек жаш кыз да Розайымды Москвада жатып алып сүйлөгөн сөздөрү кылмыш статьяларынын көп жерлерине туура келет. Мүмкүн ал эмне деп сүйлөп жатканын билбей улам эле тантырай бергендир. А сен саясатта качанкы какпаш баарын билип туруп, Розайым кызым сүйлөгөндө акырын байкап сүйлө, эртең жооп берип каласың. Келечегиң алдыда, азыртан эле балта чаап алба деген агалык аталык сөздөрүңдү айтып турсаң, ал мынчалыкка барбайт эле. Эми болсо бийликтин кылганы шермендешилик деп сайрап чыктың. Розайым менен Эмилди ала көч салып сүйлөтүп коюп, машырлана курсант болуп олтурган сени камаш керек эле. Жашы жете элек балдар кылмыш кылса, закон боюнча ата-энеси жооп беришет. Ошонун сыңарындай саясаттын жытында билбеген, саясатка бир күн аралашпаган партияңды да жаш мүчөлөрүң үчүн сен жооп беришиң керек. Адамгерчилик жүзөөсүнөн болсо да. Мадумаровдун богуна тагыланып жүргөн бир түйдөк чач, Эмил деген дөдөрөккө Москвада жатып алышып, оюна келгенде сүйлөй берсек жарашат деп кыска ойлонгон тарбиясыз немелер. Эми чыгып алып бийликти коркутуп, Розайымдан кечирим сурап, самолетко билетин төлөп жөнөтүп койгула дебестен, Розайымга жолугуп, кызым айткан калпыз сөздөрүң үчүн керектүү адамдардан, кыргыз элинен кечирим сура деп айтышың керек. Бийликке Розайымдын кереги деле жок, коюп жиберет болуш керек. Тагдыр минтип баспаймын деген жолун бастырып, тез эле Кыргызстанга келүүгө мажбур кылып койду. Мадумаров эми башка Розайым изде. Бул Розайым эми сенин чалып берген андижанский полкаңа бийлебейт. Эгер эле башында чуть-чуть акыл болсо, деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Илинип турган жигитке караганда түсү башкачараакпы? Эл чындыкты билсин. Партиялык система такыр жоюлсун деген шайлоодо көңүбүздү укпай коюшту. Бул элди алдагандык болуп эсептелет. Айлоо жок, биз каалайбызбы, каршы болобузбу, баары бир партиялар шайлоого барышат. Атүгүл партиялардын көптүгүнөн башың айланат. Шайлатабекова деген сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйүп өлбөгөн, өзү билип өтүгүн төргө билген өлбөс каши катын бар. Ошол катын жогорку билими жоктор деле парламенттик шайлоого катышса болот деген тупой мыйзамын жарыя кылып коюп, партиялардын саны жайнап кетти окшойт. Менин айтайын дегеним, соц тармактарда партияларды шайлайбыз деген пикирлер, сунуштар, чакырыктар көп болуп жатат. Партияларды шайлабай коюп, карапайым эл өзүбүз эле утулабыз. Кырылгандай көп партиялардын арасында достойно шайлай турган партиялар, анын ичинде күчтүү адамдар көп. Эгер биз өзүбүз тандап каалаган партиябызды шайлабай койсок, анда эле парламентке баягы эле элдин жонунан кайтыш келген партиялар СДПК, Ата Меккен, Ак Шуңкар, Ар Намыс, Бүтүн Кыргызстан сыяктуу лидерлери түрмөдө, өздөрү болсо ооздорун араңдай ачып шайлоого жулкунуп жатышкан эл душмандарын уттуруп коебуз. Бул партиялардын азабын 30 жылдан бери тартып келатабыз. 30 жыл өлкөгө эч бир иш кылбаган Текебаев, Мадумаров окшогон бузукулар мына бүгүн иш баштабай жатып кумтөрдү өзүбүзгө алып койгон, Өзбекстан менен чек араны толук чечип берген, баарыбызга белгилүү жегичтерди камап кустуруп жаткан Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке сын айтышка акысы барбы? Мына ушул азаматтар Ата журт партиясынан чыгышкан. 2010-жылы Ата журтту тандап, так айтканда Ташиевди балап адашпаганына мына бүгүн ишенип олтурам. Камчыбек Ташиевди эрдиге элине кылган кызматы тууралуу азыр айтып олтуруштун деле кереги жок. Мен Камчыбек Ташиевдин 2010-жылы Ата журт партиясына аябай сыноодон өткөрүп, текшерип таңдап, жалаң элиңми деген патриотторду жыйнаганы жөнүндө айткым келет. Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Садыр Жапаров, Курманбек Эргешев, Курмантай Абдиев, Мыктыбек Абдылдаев, Марат Султанов, Улукбек Кочкоров, Надира Нарматова, Нарымбек Молдобаев, Нариман Түлеев, Жылдыз Жолдошолор ошондогу жаңы түзүлгөн Ата журттун жемиштери, ар бирин мактасак жарашат. Ата журт партиясы ошол Созувда кандай гана кыйынчылыктарды, куугунтуктуулорду, кордукторду баштарынан өткөрүшпөдү, бир тобу камалып да чыгышты. Кумтөрдү кыргыз элине алабыз деп президентибиз эмне күндөрдүн башынан өткөргөнүн баарыбыз билебиз. Ушул эле Камчыбек Ташиев, Жапаров, Келдибековдор Ош Жалал-Абад согушун токтотуп калган азаматтар болушат. Эгер булар болбогондо, ал согуштун аягы абдан эле бай менен бүтөт эле. Себеби ошол убакта убактылуу өкмөттүн бийликти басып жыгылган фашисттердин түштүк согушун токтотобуз деген ою да болгон эмес. Алар күз айларына чейинки бийликти Бакиевдин калган мүлктөрдү, ячейкадагы акчаларды бөлүшө албай убара болушкан. Кээде ойлоп олтуруп, кыргыз эли эмне болуп баратабыз? Ошол кандуу түштүк согушунда от кечип, өз өмүрлөрүн тобокелге салып койушкан Садыр менен Камчыны Текебаев, Отунбаева, Мадумаров, Сариев, Бабанов, Атамбаев силерге талатып, тамакша кылып карап отурабыз. Каяктагы сайда саны жок кыз бала экен деп сыйлайын десең, сыйлай турган касиети жок. Нарагында салтуу тарбиядан куру жалак калган Розайымдын аларга карата айткан жийиркеничтүү сөздөрүн угуп билип туруп, Розайымды Курманжан Даткага теңеген акмактар чыгып жатат. Түштүктөгү согушту токтотуп калышкан үчүн Камчыбек, Садыр, Акматбекке баатыр берип, суйурматын ордуна коюп, жаштарыбызга үлгү кылып көрсөткөнүнүн ордунда Мадумаровдун бир бетин чала жууган түйдөк чачына кемсинтирип олтурабыз. Мына ушул Ата журт партиясынан чыккан азаматтар азыр өлкө башкарып жатышат. Иш кылган адамдарда кемчилик болот. Бирде чалынышат, бирде турушат. Булардын дагы бир даңазалай турган чоң иши болуп, кечээки Тажик согушунда абалдын күчөп кетишине, согуш андан ары тутанып көп адамдардын өлүп кетишине жол койбогон акылдуу жол туткундар болуп эсептелет.
Убактылуу өкмөттүн кол тумшуктары жок согушту ойлоп табышып өз элинин канын суудай агызышты. Бул азаматтар кыргыз элин көп жолу көп алакеттерден сактап калышты. Батырлардын аты менен атай албаган эл болбойлу. Ар кимдин аты менен атап жүрөлү. Тарыхыбыз туура жазылсын. Менин айтайын деген сөзүнүн түпкү мааниси мына ошол Ата журт партиясы күзүндө шайлоого аттанып жатышат. Агитация иштери баштала элек, бирок өз оюбузду айтып жазышка акыбыз бар. Ата журт партиясында азыр деле уюткулар көп. Бул партиянын түпкүлүгү таза, максаттары пакиза. Себеби Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров бул партиянын түзүшкөндө дал ошондой касиеттерине карап түптөшкөн. Ошон үчүн партияларды шайлайбыз деп өзүбүзгө өзүбүз зыян кылбай, Ата журтту шайлайлы. Андан соң партиянын ичинен каалаган адамдын шайлоо ар бир бирибиздин өз ишибиз. Эгер партиянын ичинен бирөөнү шайлап, ошол эле убакта партияны шайлабай койсок, ал бийлүүдөн жараксыз болуп калат. Ушуну эске туталы. Ошон үчүн партияларды шайлайбыз деген ойдон кайталы. Дубанын өчүшкөнү өзүнүн эле куржунуна зыян болот. Ата журт эл үчүн иштейм деген азаматтар Кудайга шүгүр, таңдоодо жаңылбагыла деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровдун уулу Жогорку кеңештин депутаты болот. Президент Садыр Жапаров Нурустам деген уулу Жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлер менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн өзүнүн Telegram каналына Дастан Бекешев жазды. Анын айтымында көпчүлүк талапкерлер шайлоо алдында жолугушуп, биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. 75 партиянын бардыгы шайлоого барбай турганы анык. Анын ичине 1/3 бөлүгү же андан азыраак гана катышат. Бирок биригүү керек. Талапкерлердин көпчүлүгүн Бишкектеги кофейнялардан жолуктурууга болот. Парламенттик шайлоого катышкысы келгендердин саны арбын. Партиялардын тизмесин жана бир мандаттуу аймактардын талапкерлерин аныктоого бир эле ай калды деп депутат белгиледи. Мындай жолугушуулардын президент Нурустам деген уулу өткөрүп жатат. Жакшы, мыкты жигит, ал атасынын ишин талкалашы мүмкүн. Бул өтө кейиштүү. Тарыхыбызда эки президент ушундайга жол берип, анын аягы эмне болгону баарыбыз билебиз. Президент уулун тыйып, мындай көрүнүштү токтотот деп ишенем. Бул анын үй бүлөсүнө да, биздин өлкөгө да жакшылык алып келбейт. Үй бүлөлүк жыйында кеңешип, президенттин уулу саясий платформа түзгөнү туура эмес деген чечимге келет деп ишенем. Ал өзү тизмеге кирбей деле калышы мүмкүн, бирок бардыгын уюштуруп берет. Көп депутаттар бул тууралуу сөз кылып жатышат. Кыргызстан алакандай мамлекет. Эч нерсе жашыра албайсың дейт Дастан Бекешев. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Алмамбет Шыкмаматов Мерием Узерлинин колун сурады. Даңазалуу доор тасмасына тартылган актриса Мерием Узерли Кыргызстанга келип кайта өз өлкөсүнө учуп кетти. Мерием менен аттуу баштуу саясатчылар ашык болду. Айтор кубанычы коюндарына батпай сүрөттөргө түшүп, социалдык тармактарына жүктөдү. Алардын катарын бийликтин бир туткасын кармаган Алмамбет Шыкмаматов дагы толуктайт. Эске сала кетсек, Бишкекте кино тармагында жаңы долбоорлордун ачылышына катышты. Мерием Узерли 2019 жылы кинорежиссер Садык Шернияз тарабынан уюштурулган Asian World Film Festival фестивалынын калыстар тобуна мүчө болгон. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Пакистандыктар Кыргызстанга канча пайда алып келгени айтылды. Бүгүн Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети Манас эл аралык аэропортунун иши боюнча маселени карады. Анда пакистандыктар тууралуу дагы кеп козголду. Аба майдандын башкаруучулугунун башкы директору Бакыт Шаршеевдин айтымында Пакистандын Исламабад, Лахор жана Сиалкот шаарларынан Кыргызстанга 65 чартердик рейс келген. Шаршеевдин берген маалыматы боюнча Манас эл аралык аэропорту пакистандык туристтердин эсебинен 540 000 доллар тапты. Булак Назар KG. Эл чындыкты билсин. Нурбек Тотонов Пакистан жарандарынын өлкөгө кирүүсүнө чектөө койбошубуз керек. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотонов Пакистан жарандарына виза берүүгө тыюу салууга каршы чыкты. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар комитети Манас эл аралык аэропортунун иши тууралуу маселени карады. Анда Кыргызстанга келип жаткан пакистандыктар тууралуу сөз козголду. Депутат Тотоновдун айтымында Кыргызстанга караганда Пакистандын экономикасы бир топ өнүккөн. Биз Кыргызстанга туристтерди тартышыбыз керек деп кыйкырып жатабыз. Кызмат көрсөтүү аэропорт иштейт. Алардын иштешин өзүбүз талап кылып жатабыз. Дагы тескерисинче чектөөлөрдү киргизип коебуз. Бул туура эмес. Мен виза берүүнү токтотууга каршымын. Эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек, деди ал. Ошондой эле депутат күз мезгилинде ысык көлдө мынча туристтин болгону жакшы экенин айтып, виза бир эле айга берилерин эске салды. Алар учуп келип кайра кетип жатышат. Биз чектөө койбошубуз керек. Андан көрө аларды алып келип жаткан компанияларга жардам берели, сервисти жакшырталы. Жарандарга пакистандыктардын зыяны жок экенин түшүндүрүшүбүз керек. Албетте, улуттук коопсуздук тууралуу дагы унутпашыбыз керек. Баса, биз
туристтерге соода түйүндөрдү кайда экенин көрсөтүшүбүз зарыл. Экономика сооданын аркасы менен дагы өсөт, деди Тотонов. Эске салсак, буга чейинки соц тармактар менен ЖМКлар өлкөдө Пакистандын жарандарынын саны көбөйүп кеткени, айрыкча алардын көбү ысык көлдө жүргөнүн жазышкан. Ал эми чет өлкөлүктөр Кыргызстанга транзит менен келген, алар өлкө аркылуу. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын башынан 1-сентябрга чейин Кыргызстандын визасын 10 000 пакистандык алган. Жакында эле Индия менен Пакистандын жарандарына виза берүү токтотулду. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.